алтын деген ниет болгон да баарыбызда. Кылып аткан жумушубузду деле кыла бердик. Просто биз колубуздан келишинче ошол жака өзгөрүү киргизген аракет жасадык. Ушунчалык жетишкендикке жетип тургандан кетип калган кандай болуп калды деп. Аягы келди, тренер келип такалап жумуш. Ага жолу мындай көз алдыбызда өстү да, мындай кичинекей бала болуп, кадеттер арасында болуп, анан кийин олимпийский деңгээлдеги баланга чейин айланып келишти да. Кыргыз элине обязательно негизи алтын медаль керек да. Денени жыйнаш болот. Эгер оюңду жыйна албасаң, сен денеңди да жыйна албайт да. Спортто ошондой. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Спорт хаб, бизнес спорт хаб. Спорт хаб. Ассаламу алейкум достор, мен Ачундин Бексан Үсүналиев, бул Спорт Хаб долбоору. Биздин подкасттар уланууда. Кезектеги подкастта бизде өзгөчө коноктор. Ошол Кыргызстанда негизи эле 1-2 спорт бар. Элдин баары жакшы көргөн, элдин баары түшүнгөн, билген жана көргөн. Ошол спорттордун эң эле башында болуп, бул күрөш болуп эсептелинет. Анын ичинде ошол грек-рим күрөшү. Ошол грек-рим күрөшүнүн негизги жылдыздары десек болот. Улукбек Карачолоков жана Азат Эркинбаев, биздин ошол мурунку улуттук курама команданын маштурчулары келди. Ассаламу алейкум агайлар, кандайсыздар? Ден соолугуңуздар кандай? Мен билем сиздер кечээ күнү келдиңиздер, Вьетнамдан эс алып, кандай болду эс алуу? Ойдун баары основной спорт менен жүргөн да. Үй бүлө 2-нчи орун, 3-нчи орунда жүргөн. Азыр үй бүлө, Кудай буйрса, бала чака, эс алуу, жумуш, тиричилик дегендей күнүмдүк окат. Эс алуу болсо дагы мындай оюң бар жакташ керек, тигин тамагы эмне болду, тигин неме машыктырды эмне болду? Азыр деле ошол балдарыбыз эле өзүбүздүн балдарыбыз, Азат экөөбүздүн балабыз тең интернатта окуйт. Кайрылып ошол эртең менен ойгонгондо буда чалат, мен да чалам. Не жедиң, не кылдың, бүгүн не кылдың, чарчадыңбы, чарчаган жоксуңбу, состояние кандай деп айланып келди ошол нерсе. Спорттон антеде кетпейсиздер, анткени өкмөрдүн балдарыңар ошол күрөшүп жүрөт, биякта отурат, Нурисам деген уулуңуз бул да күрөшчү, Ооба. Баары эле ошол. Спорттон эч жак кетпейбиз. Жок, спорттон эч жак кете албайбыз го. Айланып эле өзүбүз жакшы көргөн кесип. Каныбыз сиңип калган. Эми мындай ачык сөз баштан эле эметип алалы, ушул нерсени талкуулап, ушул нерсени бүтүрүп алалы. Негизи эле мен сторис чыгаргам. Биз ошол эки биздин маштурчу келет дегенде эле баарынын бир суроо болду. Агайлар эмнеге кетип калды? Бирөө мынтип сурап турду да. Ушунчалык жетишкендикке жетип тургандан кетип калган кандай болуп калды деп көбү түшүнбөй атат да. Чын айтканда биз дагы ошо түшүнбөй калдык. Өз колуна кетти деп биз дагы ошону окудук. Анан кийин мындай туруп калып, кантип эле ошо өз колубуз менен кетип эле калсын. Эми билбейм. Сиздики канча 12 жылдай болуп калды курама команда. Сиздики 10 жылга жакындап калды. Өзүңөрдүн балдарыңардын өстүрүп келип туруп, анан кийин пикке жеткенден кийин таштап кеткендей болуп калды да. Анан эмнеге ушундай болуп калды деп элдин баары сурап атат. Анан мен деле суроом ошол да. Себеп эмне болду? Ошону айтып бербейсиздерби бир? Эми себеп болгондо өзүңөр айтып кеткендей, бул курама командада 12 жыл жумуш кылып турбуз. Чогуу биз биргеликте Канат Бегалиев менен чогуу келдик элек. Мен жардамчысы болуп старший тренерге. 12-нчи жылы декабрда келгенбиз. Ушу курама команданын тандоосу менен, агайлардын тандоосу менен колубуздан келишинче жумуш кылдык окшойт. Эми башкаларда бир кылып көрсүн дедик, аракет кылып. Эми федерация тараптан да сунуш болду. Ушундай тренерский штаб алмашуулар кандай карайсыңар депчи биз туура көрдүк. Ошол себептен эле өзүбүздүн каалообузда болду. Башка жаңы күчтөр келип иштеп көрсүн, жаңы ой менен дегендей. Билем, жаңы күч кайсы учурда келет да? Негизичи мындай бир учурда ошол команда ошол өз ишин аткара албай калса, анан кийин ошол бир деңгээлге жетип, анан кайра ылдый спад кетсе, ошондо жаңы күч керек болот деп ойлойм да. Сиздики мындай чын айтканда мен как көрөрман катары айтам, эми мындай акырын келип туруп, чокусуна келип, ылдый чөлөк учурда кетип калдыңыздар да. Ошону Ар бир 4 жылга шайланат негизи эле. Ооба, циклга олимпийский. Эми биздин цикл бүттү. Ошого жараша эле жыйынтык чыгарып, көз сүйлөшүп барыбыз. Биз дагы бир мындай айтканда психологически чарчадык. Ошонун негизинде эле эч кандай деле немеси да жок. Ички, сырткы себептерди ошону айтып атат эле да, ошолор болуп калышы мүмкүн деп, кандай деле. Эч кандай саясат жок бу жерде. Эч кандай саясат жок. Өзүңөрдүн каалооңор менен эле. Өзүбүздүн каалообуз менен биз дагы бирок колубуздан келишинче биз да олимпиададан алтын медаль алганга аракет кылдык. Бүгүнкү күндө буйруган ошол болду. Жок, кантса да бул өтө чоң жетишкендик болду. Негизи эле силердин ошол иштегениңер бул чоң бир доор болду да биздин спорт үчүн, биздин ошол грек-рим күрөш үчүнчү негизи эле.
Сиз ошол мындай чоң доорду эгерде карап мындай артка карап ошол саратеп алсаңар кандай баалайсыңар өзүңөрдүн жумушуңарды? Эми азыр иштеп турган учурда билинбейт экен да. Азыр эми мындай аябай эле убакыт өтүптүр, билинбей эле. 12 жыл деген убакыт эми кимге аз кимге көп билбейм, бирок 12 жылда көп күндөрдү өткөздүк, кызыктуу күндөрдү өткөздүк десек болот. Оор учурларды өттүк, кызыктуу күндөрдү өткөрдүк десек болот. Аябай мен үчүн аябай ушул учур аябай кызыктуу деп эсептейм да. Көп нерсе өзүм да үйрөндүм, тажрыйба алдым. Эми канча да жашооңуздун бир бөлүгүн ардадыңыз да ошогачы. Канча да килейген 12 жыл бала төрөлүп мектепке барып 5-класс болду да. Көргөн жокпуз го андай нерселерди. Азыр күрөшкөндөн бери эле ошондой болду да. Мен ортодо менде перерыв болду. Булар күрөшүп жүргөн кезде мен буларга частный федерация катары жардамда жүрдүм. Буларга канат экөөнө, канат бар, Көбөнов бар болчу кезде, Кенжеев, Жанар деген бир поколениеде балдар. Эми бул жумушка биз кошумча кетсек Азатка эбеге ичсе эле чоң салым коштук да. Неге дегенде биринчи очередь биз өзүбүздүн күчүбүздөн мурун биз болгон душабызды арнадык. Болгон. Ошо экөөбүздүн ниетибиз тең бир жерден чыккан үчүн, ошо тренерский штаб менен ниетибиз бир келишип, балдар менен бир акыл эзибиз ошолор менен чогуу болгон үчүн бири-бирибизге жакшы бир көз караш менен караган үчүн ойлойм ушундай результат болду депчи. Буга мындай тийип качып, келип кетип, анан тренировка катары, жумуш катары, жана госслужащий катары көрсө болбойт бул нерсе, результат болбойт да. Толук дилим менен берки анышып бул нерсе түшүнгө кире тургандай болуш керек да, күнү түнүчө. Ошо алдыңда отурган турнирлер, ар бир шакта чемпионат Азия болобу, мир болобу, ошонун баары бир каждый нерсеге бирдеке бала жаштайынан бир мечтать этет го, бир жаш кезибизде бизде болгон болуш керек баарыбыз эле. Үй жоктор үй алайын депчи, үйгө жетсе машина алайын, машина алса дагы экинчи үй алайын деген сыяктуу бир мечталар го дейм. Бирок чынында мындай чоң эле көп эле убакыт өттүр да. Азат агай башында ошо баштаганда марштырчу катары Арсен Эралиев ошакта дагы эле балбан болчу э. Анан аягында Арсен Эралиев менен чогуу биргеликте баштырып да калдылар. Жумуш иштеп калдык чоң. Ал 2016 штаб түрдө сразу тренер болду да. Как раз Арсен Эралиев боюнча 16-жылы Олимпиадага күрөшүп келип, командага аябай чоң жардамы тийди. Ал 18-жылы как раз штат ачылды. 23 жашка чейинки аралыкта тренерлик жумуш ачылды. Бизде ага чейин болгон эмес. U20 и взрослый команда болгон. Ортодо күрөш уюму 23 жашка чейинки ушундай должность ачып, как раз Арсен өзү да командадан алыс кеткен эмес. Мелдештерге чыкпаса да Олимпиададан келип, постоянно стройдо болгон, команда баштарында жардам берип жүргөн. И как раз убакыт болду 18-жылы, ошол убакытта ушул старший тренерликке чогуу бир команда бололу деп сүйлөшүп, тренерлик жумушка келди. Жаш мен сурайын дегеним жана Азат агай сизде болду эми. Буга чейин спортто канча жүрдүңүз, канча күрөштүрдүңүз, анан кийин дароо эле маштырып баштадыңыз, анан кийин ушунча жыл өтүп кетти ортодон, анан кийин бир учурда ошол жумуштан кетип туруп, мындай үйгө келип, бүттү окшойт. Башка бир жаңы бир бөлүк ачылып окшойт деген болду сизде. Эми азыр пока бул нерселер эми гана сезилип атат. Анткени иштеп турган кезде деле декабрь айы биз үчүн эс алчубуз да. Анткени 23 жашка чейинки аралыктагы балбандардын акыркы чемпионат мира жылда ноябрь айында өтөт. Ноябрь айында өтүп, келип балдарды кой берип, ноябрдын аягынан декабрь январьдын ортосуна чейин чемпионатка чейин ар бир жеке машыктыруучуларына кой берчи командаларды. Чемпионатка чейин өзүбүздө өтө турган. Анан даярданышып, чемпионаттан кийин курама команданы кайра жыйнап, комплектование жасап, жумушту баштачыбыз. Анан эми азыр пока билине элек, эми билинип атат дегендей. Ошондой болуп атат азыр.
Мен үчүн эң маанилүү нерсе ой пикиримди адамдарга жеткирүү. Бул ишке берилгендик жана оптимизм. Кристалл брендинин таза сулуусунун шыктандыруусу менен бул улуу тоолордон күч жана өжөрлүктүн символун көрдүм. Биздин желегибизди эл аралык аренада көтөрүп жүргөн спортчулардын жолун көрдүм. Бардыгы кичинекей булактан, биринчи кадамдардан, машыгуулардан жана өзүңдү жеңүүдөн башталат. Спорт хаб спорттогу жеңиштерди гана эмес, спорт бул өзүңдү өнүктүрүү жол экенин өлкөгө көрсөтүүнү максат кылат. Биз жаштарды шыктандырып, жашоодо мүмкүн эмес деген нерсени жоготкубуз келет. Ар бир маек бул сабак. Кайраттуулуктун, рухтун күчү жана өжөрлүктүн сабагы. Спортчулар бизге жашоо бир гана жарыш эмес, биргелешкен сапар экенин үйрөтөт. Ар бир жеңишти баалоо маанилүү. Биздин ишибиз жаштардын жүрөгүндө өз чокусуна чыгууга болгон каалоону жандырган учкун болсун. Жакшы, эми мындай жөнөкөй жашоого кош келипсиңер эми. Сиздер рахмат. Бирок негизи ушул көп жыл өттү. Ошонун ичинин арасында кандай жетишкендиктер болду, жеңиштер болду, жеңилүүлөр да болду. Сиздер үчүн ошо эң негизги учур кайсыл болду? Ошо эсте каларчу, мына ушул нерсе менин ошол эсимде мындай өтө бекем калып калды деген. Бул эсте каларлык күндөр ал может эми башкалардын эсинде болбосо биздин эсибизден кетпейт ал учурлар. Ал өзгөчө баягы кыйынчылык учурлар. Жумуш учурунда ал убакта андай чоң результат жок эле бизде. Анан биз дагы башка командаларды көрүп аябай мындай алдыга мындай суктанып, аябай умтулчубуз, аябай аракет кылчубуз. Бизде качан болот? Мировой медаль болот. Эми азиялык медальдарга жеттик. Анан мировой медаль аябай кызык болду да биз үчүн. Ошол кылып жүргөн убакыттар эстен кетпейт. Анан бул дүйнө биринчилигинен биздин жигиттерибиз Жоломан Акжол, Аман Турлар, Жоломан ага чейин деле медаль алган 18-жылы. Бирок эми баары серебро, бронза баары алтын медальдагыдай болбойт экен. Алтын медаль алганда ошол учурлар эсте аябай калды биз үчүн. Удаа болду алардыкы. Удаа болду, эми биринчи жолу алганда аябай эсте калаарлык болду биз үчүн. Мондай жумушта жакшы күндөр болду, ошол эсте калат. Мен биз үчүн. Агай, сиздики кайсы болду? Ошо азыр Азат айткандай 2018 Жоломан биринчи жолу ортодон 2006-тан бери канаттан кийин 13 жыл өтүп кеткен экен. 12 жыл ошодон бери ортодо 2010 Данияр болгон Москвада. Анан ошодон бери срок көп болуп кеткен да, убакытча. Анан суузап турган учурда биз биринчи жолу финалга чыктык. Ошондо биринчи сүйүнүч. Ошондо биз эле эмес, даже украинецтер экөөбүз билебиз. Казактар, орустар аябай кубанган да бизгечи. Негедир аябай кубанышкан. Бизди эртебиз да куттуктап, бир неме үчүн. Бизге ошол нерсе жол болду аябай жакшы. Эми биз ошол учурда эми не то что кыргыз эмес, көрдүңөр го Олимпиададан канча деген мамлекеттер, күчтүү державалар медаль жок экен. А биз анын жанында 3 медаль алдык да. Бул чоң история бир дегенде. Мындайды кээ бирлердин багына жаспай калды. Ошол жерде биз өзүбүз менен иштешкен тренерлер, ошол эле Грузия, ошол эле Азербайжан эмне деген бюджетти колдонот алар. Эмне деген условиялар менен иштешет. Ошолор биз даже недовольно отурган ошол биздин настроение көтөрдү да. Койгула, силер ач көстөнбөй депчи. Бул чоң результат. Биз ушундай менен барсак барго, биз элибиз жерибизге башыбызды көтөрүп беребиз. Силер эмне экөөңүз шылкый атасыңар деп. Эми биздин жүрөгүбүздө экөөбүз бири-бирибизге айтпасак да, бирок алтын деген ниет болгон да барыбызда. Алтын дегенчи. Ошол эле маалда биз өзүбүздүн дагы планканы көтөрүп алганбыз. Мамлекет дагы ошол эле жерде элибиз дагы, күйөрмандар дагы тренировочный процессти көрбөй, балдардын даярдыгын билбей туруп эле ошо бардык алтынга коюп коюшкан да. Жоопкерчилик экөөбүздө болот да бизде. Бизде оор болду ал күндөрчү. Эми эсте калар күндөр жакшы дагы, жаман дагы бардыгы чогуу жүрөт дейчи.
ошо биринчи кылары 2018 анан 22 жылы алтын алганда ошондо кубандык бизге дагы жазган экен деп. Эми көп жерде сөздөр болгон, эми тренерди тияктан алып келиш керек, бияктан алып келиш керек. Кыргыз элинде эч качан алтын болбойт. Мына бир финалист же тройкада жүрө берет өмүр бою деп. Биз ниеттенгенбиз, эми Кудай берген да бизге. Ошо күндөрдө. Ошол. Бирок мындай карасаңыздар, сиздер келердин алдында биздин эгерде чын айтканда күрөштүн деңгээли эме деңгээли болчу да мындай орто деңгээлде ошо биздин курама команданы мындай серьез кабыл алчу, бирок мындай эми өтө фавориттердин арасында эмес болчубуз да. Анан кийин акыркы учурда мынакей азыркы биздин деңгээл Кыргызстандын грек-рим күрөшү бул деген дүйнөдөгү топ деңгээл да. Биздин балбан эгерде сеткага түшсө, оңой демек болбойт экен деп билишет да баарычы. Ушул башында баштап атканда негизи сиздер эми түшүнүктүү түрдө ошону ойлогонсуңар да биз деген жаңы деңгээлге чыгарабыз деп. Кандай кадамдардан башталды эле иш? Эгерде ошондон баштасак. Өзгөртүү процесси негизи эле курама команданы алгандан кийин сиз ошо Канатбек Алиев менен иштешип, анан кийин исполняющий обязанности болдуңуз, анан кийин толук алып калдыңыз да. Ошол учурда улуттук курама команда кандай эле, анан кийин эмне менен сиз иштеп баштадыңыз? Эми биз основной эми бул өзү жумуш. Ар бир нерсе менен үйрөнөсүң да. Мисалы ар бир мисалы мелдештер менен чогуу биргеликте болгон сборлор менен ошол нерсе менен көп тажрыйба алдык десек болот. Ошол нерсе менен үйрөндүк. Кылып аткан жумушубузду эле кыла бердик. Просто биз колубуздан келишинче ошол жака өзгөрүү киргизгенге аракет жасадык. Үйрөнгөн эмне үйрөндүк мелдештерден, ошол эле международный УТСтерден, сборлордон. Эми самый главный бизде ушул жумушта иштеп аткандан кийин алдыга койгон максатыбыз бар эле. Ошол эң негизгиси ошол болду бизге. Ошол эмне болду сиздин алдыңызда өзүңүз үчүн койгон максатыңыз? Мондай планым бар, ушуга жетсем депчи. Ошого кайсы планга жеттиңиз өзүңүз жеке? Эми жеке койгон пландарыбыздан ошол эми өзүңүздөр билгендей дүйнө биринчилигинен алтын алганга жетиштик. Кыргызстан эгемендүү болгондон бери 22 жылы биз өз алдынча Кубок мира команда түзүп бара алдык. Ал Кубок мирага катышыш дагы жеңил эмес. Ал Кубок мирага катышыш үчүн эле сен чемпионат мирада 5-орунга киришиң керек. Рейтингде? Жок, команда. Чемпионат миранын жыйынтыгы менен. Ошол жерде биз 22 жылы 2 алтын, 1 коло медаль менен 5-орунду ээледик да, өз алдынча Кубок мирага катыша алдык. Биз айрдан бир байгелүү орунга ээ боло алган жокпуз. Бирок биздин мечтабызда да бар эле, биз өз алдынча качан бир Кубок мирага катыша алабыз деген. Ошол дүйнө биринчилигинен жигиттерибиз алтын медаль алышты, күмүш медаль алышты, коло медаль алышты. Ошол эле өзүңүздөр билгендей 23 жылы аябай оор жылдардан болдук десе да болот. Анткени эми баягы өтүп кеткенден унутулуп калды, может. Чемпионат мира менен азиялык оюндардын ортосу 10-12 күн болуп калды, айырмачылык. Аябай биз үчүн оорго турду, кайсыл жагына биз басым көбүрөөк жасасак деп. Азиатский оюндарга 4 жылда бир болот. Аяка барайын десең, бул жакта чемпионат мира лицензионный чемпионат мира болуп атат. Олимпиадага жолдомо ойнотулуп атат. Анан ошол жерден балдарды менен жакшы, Кудай буйрса, бир жакшы дайындыкта болуп, баарыбыз биргеликте, тренерский штаб, федерация, госагентство, биздин департамент баарыбыз биргеликте бир жакшы жумуш жасап, чемпионат мирадан да жакшы жыйынтык менен келдик. 2 лицензия, 67 килограммда Амантур Исмаилов бир кадам жетпей калды лицензияга. И медальга десек болот. И ошол эле 10 күндөн кийин барып, азиялык оюндарда тоже Жоломан Шаршембеков менен Ажул Махмудов алтын медальга ээ болуп, 67 килограммда жаш балбаныбыз Разак Бейшекеев коло медаль менен келди. Жакшы жылдардан болду да, 23-жылда. Бирок оор болду кантсе дагы. Антсе да оор болду, и оор да болду, и жыйынтыгы да жакшы болду десек болот. Улукай, сизге кайсы учур болду ошол?
эми оорчулук даярдоо учурунда оорчулук да. Ошо соревнованияга барганга чейинки кезде оор. Эң оор кайсыл сбор Мамет- болду, кайсы турнир болду? Любой даярдык сбору оор Бүт бар да. эле. Бардыгы бирдей. Олимпиаданыкы эми 10 раз мындай өйдөрөөк турат да, бул мындай психологический жактан да мир, олимпиада дегендер. А мында все равно даярдыгы ошондой эле даярдык, ошондой эле подход. Бирок эң негизгиси баягы стартка барып кирген кездеги бала даярдыгы кандай, ошо кандай выступать этет дегенде ошону көрүп, бир схваткасын көрүп анан деп өзүң анализ аласың да. Жакшы даярдап келиптирик депчи. Ошол оор күндөр ошо жеткенге чейинкиси да. Утулса дагы анализ кыла аласың, утса дагы кандай жылыштар бар, кайерден кетти, ошол нерсе менен эле кыйналбасак, жумуштун баардыгы эле кыйын негизи. Комнатага кезек деле ошол обсуждение негизи. Тиги бүгүн кандай болду, байкадыңбы, бул кандай болду, что-то иштеп атат го, мындай, ушундай жашообуз. Тиги балдар менен сүйлөшүп калдым, тиги балбандар менен айтат да, ошол Азат агайдыкы өзүнчө дейт, башка маштыруучу болгондуктан ал тактиканы коюп, негизи эле баары башкача калат дейт. Анан кийин Улук агайдын ошо функциялары, бул деген агай мотивациядан бери өзүнчө команданын, ошо негизи кураманын мындай духу деп айтат дейт да, ошону душа компания деп коет го, душа команда деп. Ошону сизди айтып калышты, ошо Ак жолдагы, ошо башкалар дагы Улук агай мындай өзгөчө депчи биз үчүн деп, мындай байкен катары жүрөт дейт да. Азат агай деле ошондой, бирок Азат агай ичинде мындай башка машыктыруучу катары жүрөт деп калды да. Эми баарыбыз эле баягы команда болгондон кийин, бул жумуш болгондон кийин бир чоң результатка жетиш үчүн ар бир нерсеге кылдаттуу караш керек деп ойлойбуз, эсептейбиз. Ошондой эле Дисциплина болуш керек да биринчи очередь. эми баягы дисциплина ал өзүнчө ал дисциплина жок, эң биринчи дисциплина жок эч кандай результат да болбойт. Дисциплина жок, толук тренировка машыга албайт жигиттер. Убагында уктап, убагында эс албасаң, убагында тамактанбасаң, сен толук түрдө аларды тренировка кылдыра албайсың. Сен кылдырган күндө да ал нагрузканы алар көтөрө албайт дегендей. Значит, жумуш толук аткарылбайт деген сөз да. Анан могу эми баарын эле кызыктырган Олимпиада оюндары болду окшойт. Эмнегедир балбандар 2 чемпионат мирадан алтын алышып, анан эмне үчүн ушул Олимпиададан алтын боло алды депчи. Эми негизи бир цикл деп коебуз биз, 4 жыл күрөштө, спортто. Олимпиадалык оюндарга чейин, Олимпиададан Олимпиада оюнга чейин бир цикл деп коебуз. Эң кыйыны ушул психологически аябай көбүрөөк Олимпиада оюндарына аябай влиять этет экен да, чынын айткандачы. Бизден дагы мисалы ошол эле тренировка, ошол эле план менен даярдандык мисалы. Эч кандай эми бизде да эмелер көбөйүп кетпеди, кандай десем. Соцсети деген. Соцсети эми өзүбүз деле андай нерсеге көңүл бурбайбыз чынын айтканда. Жумуш кылып аткандан кийин ар бир нерсеге көңүл бурганга убакыт жок биринчиден. Анан просто болгон эле көбүрөөк психология экен да. Жактан балдарга кыйыныраак экен анткени. Баардык жактан эле эми түшүнүп атабыз, эми баарына эле керек болуп атат. Ошол эле эгемендүү Кыргызстан болгондон кийин эми алтын медаль баарыбыз эле алгыбыз келип атат. Ошол эле алган мамлекеттерге биз да суктандык аябай. Биздин эми колубуздан келген аракетибизди жасадык да. Болгон эми Кудайдын буйруганы ушул болду. Буга да Кудайга шүгүр. Кур келген жокпуз. 3 коло медаль менен келдик. Баары жакшы болду биз үчүн. Негизи менин оюмча сонун эле болду. Просто элдин ошол күткөнү эме болду го дейм. Токиодо Олимпиадага биздин балдар жаш балбандар болуп барышты. Анан аяктан ошол жетишкендиктер ошондой болду. Барып туруп ошол ак жол жаракаттан кийин барып туруп өзүнчө бир тарых, өзүнчө история кылып жатпайбы? Анан кийин ошол цикл бүткөндөн кийин кийинки циклда балбандарыбыз дүйнөдөгү номер 1-лер. Анан кийин Олимпиадада ошол эле каршылаштар, ошол эле балбандар, ошол эле нерсе. Анан кийин көбү күтүп калды, эми бул жерден эми алтын болбосо качан болот деп. Менин оюмча элдерди ушул жагынан караганда эми күткөнү туура эле болуптур да, демекчи, Бирок ошол негизги баардыгыбыз эле күттүк да, элдин арасында биз деле барбыз да. Ооба. Эми булар менен чогуу эле 23-жылы дүйнө биринчилигинде чемпионат мирада алтын медаль алган балбандар 6 салмактан.
бир дагы бала ооба алтын медаль ала алган жок олимпиадада. Ошондой эле мисалга айта кетсек, мисалы Жолмон Шаршембеков менен Япония, Фумита, япониялык балбан күрөшүп атат мисалы. Бул 1 жыл мурун чемпионат мирада утуп атат. Значит, Жолмон Шаршембеков ошол маалда ошол Япония балбанынан даярдыгы жакшыраак деп билишибиз керек да. Значит, бул жактан япониялык балбан утуп алды. Значит, япониялык балбандын даярдыгы жакшыраак болгон Жоломондукунан. Ошол эле Фумита япониялык балбан Токиодо өткөн олимпиада, үйүндө болуп атат олимпиада. 1 жыл мурун ал чемпион мира болуп, лицензия алып атат алда жигит. Японияда болгон олимпиадада тоже финальный схваткада утуруп койгон да. Эми олимпиада деген бир өзү бир башкача турнир экен. өзүнүн уникалдуулугу бар Ооба. мындай топтун эле арасынан эле бирөө чыгып келет Жулуп чыгып кетет да. ушул нерсе эмне себептен ошо психологияда айтып атабыз Көбүрөөк психология окшош. Мындай адам өзү спокойствие керекпи? Биз деле аны толук билгенден деле мындай еще биз опытыбыз жетпейт ал нерсеге чыдаш. Ал мындай ар бир олимпиада сайын чогулат окшойт. Билипчи. Мурда биз мындай эле ылдыйкы мирлерди айтайлы. Мирге барганда бир медаль алсак колубуз бутубуз калчылдап калчу го. Бүт элдин а кийинки учурлар ал нерсе мындай финалга чыгып баратканда мындай эле кабыл аласың. Өнүмүш атат. Мындай бала менен сүйлөшүп баратып эле жакшылап даяр айтканы ук, самый главный шашпа дегене мындай грамотно эле кетет да. Мога али экинчи олимпиадада бизге ошондой сезилген, ошон үчүн Кудай 3 медаль берди да. Мындай анчалык деле мынтип переживать эткендей эле болгон жокпуз эми мындай. Бирок алабыз деген все равно жүрөк дүкүлдөп турду да. Алыш керек деп. Анын нерсе Азат айткандай бүгүнкү күндө Фумитанын даярдыгы кичине жакшыраак экен да. Психологический жактан кеттүү, физический жактан кеттүү бүгүнкү күндө ал нерсе уже артта калды. Бүгүнкү күндө ошо результатты Кудай бизге насип этти да. Аны обсуждать этип эле уже для себя билебиз, самый главный неден кетти, эмне болду. Эмне болду агай ошо для себя? Эми мындай өзүнүн тренери өзүнүн көз карашына, экөөсүнүн көз карашы в любом случае эки башка болуп калышы да мүмкүн да. Ооба. Сиз үчүн эмне себеп болду дейсиз? Менин себебим жөн эле ошибка болуп калды эле. Биз койгон жагынан кирип атат, биягынан. А биягынан өзү шашып кетип кирип какой-то секунд эле болуп кетпеди. Болбосо утулмак ал жагына кирбегенде по-любому утулмак. Эми бул балбандар эми мындай алсак экөө тең аябай профессионалдуу балбандар. Бул эки балбан мындай балбандар күрөшкөндө бир ошибка жетиштүү да. Эми баягы күрөш экен да. Эми бир движение деп коет. Ким бир движение жетиштүү да булар үчүн. Буларда аябай көп движение кыла албайсың. Мына эки профессионалдуу балбан чыкканда. Ошол движениени Жоломон жасаса дагы япониялык балбан дагы мисалы биз ойлойбуз алда жетмеген эмес. Тиги колдонгондо. Эми тиги колдонуп кетти биринчи. Тиги уйруп турган экен, тиги колдонуп кетти, Жоломон жетпей калды. Дагы жакшы биз эки бала алып кеттик дагы. Аракет. Дагы убакыт болгондо может. Баарын даярдыгы бирдей эле болот да негизи. Ооба, анткени карасаңыздар чакта Демеу Жадыраев менен ага жол чыгып атканда эми чын айтканда ачык айтыш керек, бизде элде ошондой болуп калды. Жадыраев түшкөндө эми буюрса эми чыгат экен да деп эле калышты да, чын айтайын. Биз деле ошо алып баруучулар деле труппадан кийин Жадыраевден кийин ким болот экен деп эле калып калдык да. Сиздерде ошо андай болду ошол учурда. Абал Жадыраевке келгенден кийин андан кийин жыйынтык ушундай болду. Андан кийин оюңуздар кандай болду? Мен лично өзүм эми жеке оюм меники да ошондой болду да. Мен утабыз деген эле ой менен утабыз. Эми Акжол менен Жоломондун чындап келгенде биздин ар бир баланын даярдыгын көргөндө мындай ким менен чыгып атканда ким кайсы убакытка чейин функционалкасы жетет, кимдин кайсы опыту менен кайсы жерге алып барарын примерно билебиз да. Өтө турган баланы өтөт деп элечи. Менде 1 грамм сомнение болгон эмес, что өтөт деп ойлонгом да, өтөт депчи. Потенциалы жете турган бала да өткөнгө. Мемлекетте мындай феномен мемлекетте ошо Жадыраевдики түрлүү. Сиз ошону карап мындай чечим кылдыңызбы өзүңүз үчүн? Эмнеге ошондой болуп калды деп? Эми ооба, обязательно чечим кылабыз да. Уже бир жерден уже олимпийский игры болуп атат. Тем более 1/4 чыгып атат.
Андан коркунуч бар дегенде, андан кийин алардан 4-ден кийин биякта бул жакта Азербайжандын балбаны чыкты. Эгер ал схваткада Жадыраев Казакстандын балбаны утса жакшы. Ак жолго мисалы жолдомо болот 3-орунга коло медаль үчүн. А эгер утулуп калса тоже аябай переживать эттик да. Вдруг эгер ал схватка утулуп калганда ак жолдун схваткасы ошол жерден токтомок, күрөшү, жыйынтыкты алмак дегендейчи. Ва дальше жолдомосу жок эле деп атам. Коло медаль үчүн. Аябай переживать эттик. Эми күрөш болуп калды. Эми негизи андан кийин да биз аябай талкуулап көрдүк, аябай кайталап да көрдүк муну жасаган ыкмаларын. Партерде болгон. Эч кандай бир нарушение көргөн жокпуз. Биз эми өзүбүз үчүн да. Муну азыр биринчи жолу мындай сиз менен ой бөлүшүп атабыз. Буга чейин өзүбүзчө талкуулаганбыз, кайталап да көрдүк. Ал жерден эч кандай бир нарушение көргөн жокпуз. Эмнегедир. Биз деле баягы спокойно турганбыз. Болду. Тигил жакта счет 7-0 барган. Эгер тигилер Казакстан тараптан челлендж тышталды, эгер челленджден утулуп калганда схватка аяктамак дегендей. Эми эсептебей койду уже. Ошону эсептебей койгондон кийин күрөшпөй койду да. Андан кийин күрөш ошондой болду. Ошол жерде мынтип биз да биякта туруп мындай өзүбүздөн өзү эле мына деп атып эле убакыт бүтүп калды да. Олимпиадада убакыт башкача өтсө керек Муну башкага карагандачы мындай батыраак өтсө керек Миссең эле кечкире берет го. Ошо да. Оң жак, сол жак караганча эле. Бирок утуп атканда жаман жай жүрөт да. Убакыт жай жүрөт. Эми өзүңүздөр деле көрдүңүздөр окшойт. Олимпиаданын аурасы совсем башка. Дүйнөлүк чемпионат аныкы бир өзүнчө, Азиялык чемпионат аныкы өзүнчө, бирок эми Олимпиаданыкы бул өзүнчө экен да. Кантсе да 4 жыл күтөт балдар, 4 жыл даярданат. Ушул жылдын аягы менен ошо жыйынтыкталат деген сөз эми 4 жылдын аягы. Олимпиада бир өзүнчө бир жакшы. Токио менен Париждегиде салыштырганда өзгөчөлүктөр эмне болду? Токио менен ушул Париждеги. Эмне тууралуу? Сиз үчүн эми ошол даярдыктар тууралуу, негизи атмосфера тууралуу, балдар тууралуу сиз үчүн мындай кайсыл Олимпиада мындай өзгөчөрөөк болду негизи эле? Эсте каларчы балким. Эми биз мындай Рио болду негизи. 3 цикл иштеп турбуз, общий бул курама команда менен. 3 олимпиадага бардык. 3 олимпиададан деле мен андай деле өзгөргөн жокмун. Ар бир нерсенин өзүнүн кызыктуу мисалы схваткалары бар. Анчалык деле мен эмесине деле көңүл бурбайт экенмин, честно. Мага основном эле баягы киргенде ал жерде уже саналуу спортсмендер, 16 спортсмен билесиң, только ошолор менен эле и жеткенден кийин эң кызыктуусу биринчи күткөнүң эле бул жеребьевканы күтөбүз. Жеребьевка кандай чыгат? Жеттиң, жайгаштың, баары жакшы, балдар эс алышты, баары жакшы. Анан уже тренировочный процесске киргенден кийин сен биринчи очередь ал жерде жеребьевка күтөсүң да. Жеребьевканын жыйынтыгы кандай болот деп. Мына жеребьевканын жыйынтыгы бүткөндөн кийин ал жерде программа бар. Кайсы салмак кайсы күнү күрөшөт. Ошого даярдыктар башталат. Мындай бир эменин деле көп деле маани бербейт экенбиз биз. Мындай. Бияк өзгөчө, жак өзгөчө деп. Бияк өзгөчө. Баары эле окшош эле. Олимпиада оюндары. Жакшы. Анан кийин элдер көп сураганда, Олимпиада учурунда Парижде балдардын күрөшкөнү башкачараак болду деп ошо байкап атышты да. Мындай алы жок сыяктуу болду эле. Ошол эле ак жолдун мындай кичине мындай күчү азайгансып кетти да. Мындай ошондой элге ошондой көз караш болду. Сизде кандай болду? Анан кийин ошол тамак маселесине келип калышты. Тамак сусак болуп калды деп айтышты да. Эми тамак маселеси боюнча эч кандай маселе болгон жок. Биз да бир жолу айта кетсек, мисалы 3 олимпиадага бардык ошо тренерский жумушта. Убакта. Бүт эле жерде окшош тамак аштар. Ошол эле тамак аштар, мисалы бул олимпиадада башкача, тиги олимпиадада башкача деген андай жок. Билбейм, баары эле окшош, просто баягындай да, дополнительный тамактарды өзү ала барса болот дегендей. Спортчу көп салмак куугандар. Мисалы туура тамактанганда баягы убакыт аябай аз да. Бизде мисалы 8:30 таразда болсо, 10:30 уже күрөш башталат.
ошол 2,5 сааттын ичинде сен тамактанып дагы, тамагыңды да аш кылып, эс алып баарына жетиш керек. Болду, андан кийин убакыт болбойт. Обедке чейин. Обедке чейин где-то бир 2 круг точно күрөшүшөт. 2 круг күрөшүшөт. Андан кийин уже полуфинальный схваткалар кечке калат, ал өзүнчө эс алса болот ага чейин. Эч кандай маселе болгон жок тамак аш боюнча. Бул жерде билбейм, бизде баягындай болуп кетти. Диетолог, билбейм, психолог дегендей. Как обычно даярдангандай эле даярданып бардык. Уже эми бизден даярданат экенбиз, бардык жумушту кылдык, эч кандай өзгөрүү болгон жок. Мамлекет тараптан болсун, спорт департамент жактан болсун, биздин федерация тараптан болсун, бүт жактан мындай бардык мүмкүнчүлүктөрдү алдык. Баары жакшы болду. Даярдык жагынан айтсак, ошол эле даярдыкты көрүп бардык. Эч нерсе алмаштырган жокпуз, эксперимент эч нерсе жасаган жокпуз. Эми ковёрдун үстүнө чыккандан кийин балбан өзү чыгат экен да. Эми билбейм, вроде бы баардыгын эле медицинский штаб баарыбыз биргеликте жумуш жасадык да бул жерден. Алып эле Олимпиада оюндарына барып эле сумкабызды жыйнап кетип калган жокпуз. Бүт баары профессионально каралды. Бүт баары убагы менен болду, баардык нерсеси. Эч нерсеси жок болгон жок. Даярдык. Баарын көрүп бардык. Эми балбан чыгып күрөшөт экен, эми состояниясы билбейм. Вроде бы биз деле эс алдырып баргандай болгонбуз. Айтайын дегеним жанагы ушул талкуу атат, анан кийин психология көйгөйдө маселе экен деп айтып калдыңыз өзүңүздөр дагы, жанагы ошо Олимпиада учурунда өтө маанилүү экен депчи. Анан кийин ошо Олимпиададан кийин талкуу көп жүрдү да ошол боюнчачы. Эл арасында ошо бизге улуттук курама командага психолог керек экен, атайын ушундай бир маштыруучулар психолог болбой, дагы бир инсан керек экен, атайын ошо адис барып психолог болуш керек экен деп. Сиздер Улгагай, сиз кандай карайсыз атагай ушул нерсеге? Мисалы ушундай боюнча психолог болсун, башкасы болсун, мисалы мына цикл жаңы башталды. Эми Олимпиаданын алдында эксперимент эч нерсе кылганга болбойт деп, бул менин жеке оюм. Буга чейин анткени даярданып келди да. Ошол нерсеге даярданып келдик. Мынакей Олимпиада бүттү, жаңы цикл башталды. Олимпиадага чейин убакыт аябай көп. Мына азыр башташ керек. Азыр керек бирок ошо. Эгер ошол нерсени туура көрүшүп атса, бизде эксперимент кылса азыр болот. Азыр барып кылып көрсө болот. Мисалы юношеский командадан, молодежный командадан, взрослый командадан. Мына азыр башташ керек. Эми Олимпиаданын алдында ал нерсени мен туура эмес деп эсептейм. Бул менин жеке оюм да. Анткени уже даярдыктын баары көрүлдү да уже. Сен уже буга чейин чемпионат мира катыштың, эч кандай психологу жок эле, эч нерсеси жок эле. Азиялык оюндарга катыштык. Азия биринчилигине катыштык, баардык лицензиондук турнирлерге баарына катыштык. Анан эми Олимпиадага 1-2 ай калганда кандай психология? Может, туура эмес болуп калабы деп эсептейм да. Азыр олимпийский цикл бүттү, баары жаңы башталып атат, азыр баштаса болот деп эсептейм. Агай, сиздин оюңуз ушул тууралуу? Менин деле оюм ошо Азатка кошулам. Ушундай эле, бирок биз антейин десек деле бир моменттер бар да. Биздин эле балдар эми баардыгын эле телефонный контакттары бар да, баардыгын эле сүйлөшө турган тааныштар бар. Збор бүткөн кезде баардыгы эле фитнес клубтарга келет. Ошол эле жерден анан андай мындай сөздөр башталат да. Сен мындай вес куп албай атасыңбы, анан мындай кылышың керек, мындай диетолог, мындай диетага отур, анан сууга отур, анан тиги отур, риск отур дегендерчи. Ушундай нерсе менен дагы дополнительный бир ошибкалар болуп кетет да, ошо вес кууганга. Бизден тышкары дагы толтура киши акылдуулар чыгып кетет. Кеңеш бергендер толтура. Биз күнүгө жанында жүрөбүз, алар менен бир айда бир жолугат, анан случайно сөз чыгышып, анан не арыкты алгансың, тигинип калса анан ушундай вес кууп атам десе, мындай куушуң керек, тигине куушуң керек. Ал бала ушундай нерсе суузап турганда кээ бирлерин туура кабыл алып атат да. Анан бизге айтпай кээ бирлер ошондой кууган күндөр да болду, байкап жүрдүк да. Анан байкагандарды сразу токтотуп аттык, илгерки кууган нерсең менен да вес куу. Мынайки мондай нерсе менен. Андай нерселер да көп кездешти да, балдардын үчүн. Ал бала мен жакшы куудум деп, ал кууган нерсесин да бирөө айтып берет. Ошол эле балдардын арасындачы.
Бирок эгерде ушуну мындай профессиональный жактан алып алсак, башкалардын ошол тажрыйбасы менен колдонуп, акырындан киргизип баштасак, ушул эгерде биз жаңы деңгээлге чыгаргыбыз келсек, ошол Эми азыр азыр колдонсо колдонсо может туура болот, бирок мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө диетологдордун жазып берип аткандарын окуп чыгып атам, бүт эле сахарды алып таштаган да, туз менен сахардычы. Туз менен сахарды алып алар сударь кылып алат. Ал жагы да бар да. Балага туз да жетиштүү болуш керек, сахар да жетиштүү болуш керек, углевод дагы жетиштүү болуш керек, чтобы он полноценный тренировка кылыш үчүн. Биздин мисалы да медицинский штабыбыз бар. Бизде көп жылдан бери ушул жумушта эмгек кылган Алишева Бактыгүл Насыровна эжекебиз. Ал эжекенде көп нерселер айтылбайт да. Мисалы медицинскийден тышкары да мисалы диета жагынан да аябай көп жардам алат бизге. Сборлордо биз менен даярдыктарда чогуу жашап, ар бир тамагын туура тамактанганга аракет кылдырып, эжеке постоянно сбордо ашканага кирип, алар менен аябай кеңеш кылып, баарын жазып берип дегендейчи. Биз деле ал нерсени деле карабай койгон эмеспиз да. Баары колдонулган. Диетасы да колдонулган, болгон ушул болду да. Бир сөз менен айтканда. Диетолог болгондо биздин Бактыгүл Насыровна бар болчу бул нерсе менен. Туура айтат, постоянно өзү келип кухняга кирип бүт мемени бөлүп берчи. Тамак аштын баарын. Эртең муну жейсиңер, обедте, кечинде мындай болуп өтөт депчи. Бактыгүл Насыровна бул нерсе менен да көп жыл заниматься этти. Өзү анда чоң эженин чоң салымы бар өзүнүн командасы менен. Баку башка тема өтө элем. Негизи эле ушул талкуунун ичинде бул эки ысым көп жолу уже айтылды, ушул ак жол анан жоламан депчи. Негизи эле сиз баштагандан бери ушул 2018-17 ошол жылдан баштап эле ак жол мындай көз алдыбызда өстү да, мындай кичинекей бала болуп, кадеттер арасында болуп, анан акырын өсүп келип, анан кийин олимпийский деңгээлдеги балуанга чейин айланып келишти да. Негизи эле сиздердин оюңуздар кандай? Бул эки спортчунун өзгөчөлүгү негизи эмнеде экен, уникалдуулугу? Анткени ачык айтканда бул экөөүндө башкачараак да, мындай чын айткандачы, башынан баштап кээде көбү бар да мындай. Кадеттер арасында күчтүү болуп, анан кийин чыкпай калат. Кээ болсо кийин туруп эле чыгып кеткендерчи. А булар болсо мындай башынан азыркыга чейин бир деңгээлди сактап келатат да. Булардыкы эмне экен өзгөчөлүгү? Эмне деп байкадыңыздар ушунча жылда? Эми чемпиондук өзү өзгөчөлөнгөнү бул желание деп коет го. Ошолду эсептейбиз биз. Значит, бул баардык балдар окшош эле, баардыгы эле бир жерде тренировка кылат. Просто булардын чемпиондордун желаниясы обычный балдардан өзгөчөлүү көп да. Желаниясы чоң аябай. Мен утам деген, мен кыла алам, меники болбойт деген нерсе жок буларда. Негизи эле чемпиондордо деп эсептейм. А так балдардын баары эле окшош да, ошол эле бир жумушту жасайт, бир тамактанат, чогуу бир жерде турушат, бир тренировка кылышат дегендей. Ак жолду өзү айтып калат го ушул тууралуучу, жанагы башында жылдыз болуп, анан кийин өзү да мойнуна алат да, ошо мен да мойнума алам, бир убакта жылдыз оорусун ооруп кеткен дейт да, ооруп кеткем, анан кийин жанагы лыжа кататься этип, анан жакта жүрүп, биякта интервьюга барып, ошентип жүрүп кетип, анан кийин жана сынып калды. Бирок ошол убакытта кайра өзүнө келип, анан кийин мээсин кайра ордуна келтирип, анан кийин жаңы деңгээлге чыкканы бул дагы менин оюмча ошол нерсени дагы мойнуна алуу. Мен ушундай өткөм, ушундай жолду мойнума алам, действительно мен деген жылдыз оорусун ооругам деп. Бул дагы өзгөчөлүк го дейм чемпиондордун. Каталарын мойнуна алуу. Өзгөчөлүк эми бирок спортта сөзсүз түрдө түшүндүрүп коет бат эле. Конечно, результатка жетип атканда билинбесе дагы, сен результатка жетпей баштаганда сен уже сен кааласаң, каалабасаң да бул нерсенин баарын түшүнөсүң сен. Спорт өзү ошондой. Эгер сен жакшы машыксаң, результат болот. Сен машыгууну азайтсаң, сенин результатың сеники сөзсүз түрдө азаят дегендей. Ошол эле, жерде эч кандай эме деле жок спортто. Ким жакшы тренировка кылат, ал чоң результатка жетет. Ким жакшы кылбайт, ал чоң результатка жете албайт. Мындай жашыра турган деле эч нерсе жок да бу жерде. Ал ички нерселер, ал профессионально караганда уже сен ошол жакшы жумуш кылып аткандын ичинде ар бир балага подход кылыш, тренерский штабтыкы,
мисалы бир бала менен бир баланын күрөшү окшошпойт дегендей, ар бирине өзүнчө подход жасайсың дегендей. Общий негизинде алганда объемный машыгуу, ким жакшы машыгат, жакшы результатка жетет, ким жакшы кылбайт. Бул чоң спортто тийип качып сен эчтеге чоң деңгээлге жете албайсың да. Сен берден өзүңдү арнашың керек да. Кыйын сөз жок, кыйын, бирок ошол кыйынчылыктан өтүш керек. Өтмөйчө бул чоң результат болбойт. Агай, сиздики кандай оюңуз? Ошол чемпиондор негизи кандай сапаттарга ээ болуш керек? Андан кийин биздин ушу чемпиондордун кандай сапаттары бар? Ошолордон улам мындай жеткиндик болот да. Биздин азыркы бүгүнкү күндө Жоламан менен Акжолду айтып атасыңар туурабы? Эмне сапаттары өзгөчөлүгү. Эми өзгөчөлүгү ошол эле, бул биринчи очередь желание, ушул нерсени алар суузап каалаган, ушул нерсеге жетем деп күнү уктазада түш көргөн. Анан бир нерсеси бул өздөрүнүн ар жагында дагы бир класс бар да булардачы, мындай өзгөчөлөнгөн способностьу бар. Анан кандай способность балдар көп элде, жерде, анда кылбай жүргөндөр да бар, бирок айланып келгенде бул тренировка да. Ошол тренердин жумушу, ошону психологически даярдаган, ошону ушул нерсеге кызыктырган, ушул нерсени этегине чыгара турган нерсени туура жолду көрсөткөн ошол эле инсандар, тренерлер да. Аягы келгенде тренерге такалат жумуш. Кандай балбан болбосун, все равно тренердин колуна туш келмейинче ал все равно ал результатка жетпейт. Эми дагы бир нерсени айтып кетсем, мисалы чемпиондук депчи сапаттарга, чемпиондук сапатта не только тренировка эмес, баардык нерсе кирет да. Мисалы ошол дисциплинадан баштаганда адамгерчилиги, баардык бир нерсе чогулганда гана бир чоң результатта болот да. Сиз айткандай туура айтасыз. Только эмгектин үстүндө гана эмес, баардык биргеликте эмгеги болот, дисциплина болуш керек, тазалыгы, адамгерчилиги, баардыгы. Сен чтоб бир чоң результатка жетишиң үчүн даже сен артыңдан жакшы сөз сүйлөш керек да. Элдердин да ою жакшы болуш керек да. Ою түз болуш керек да сен үчүн. Сен жок болсоң да сен ошол чемпиондордун артынан жакшы сөз сүйлөнүп туруш керек деп ойлойбуз да. Жетет деген сөз болуш керек да. Ал кылат обязательно депчи. Бир гана ошол спорт жактан эмес, машыгуудан эмес, башка жактан мында алып бүт баардык жактан бүт жагы биригиш керек. Бириккенде гана чоң результат болот. Кээ бир жакшы спортсмендерибиз бар го. Ооба. Аябай одаренный, ыкмаларды да жакшы жасайт, бүт элден башкачараак жүрөт. Бирок барбыр себепме бирдемесинен утулуп кала берет да. Или бир травма болуп кала берет кызыктай берселерден. Ушу мен өзүм жекече оюм ушу элдин көз алдында жакшы өнөктүлгөн эмес, тазалык, дисциплина ошол эле маалда биринчи очередь. Ушу команда менен болгон өзүнүн отношениясы, эл менен болгон ушундай нерселерден барып эле бир себеп менен эле бир жерден токтоп кала берет экенсиң да. Ушинтип анан жок болуп кетесиң да спорттун ичиненчи. Анан спортко жетиш үчүн туура айтат, эң биринчи очередь ушу адамгерчиликтен баштап до конца ушу олимпиада барганга чейин бир ушундай бир кылда жүргөндөй жүрөсүң да. Кыл көпүрөдө жүргөндөйчү. Ошондо жетесиң да. Тренер айтканы койт, могу туура эмес болуп жазады да жазай турган бала керек да. Мен ушул жерден келдим, туура эмес болсо да жазайм, иштейм депчи. Ошондой балдар жетет да. Эл менен жолукканда дагы аз кээ бир жерде көрүп атпайсыңарбы? Тигин кеңкейип кетиптир го. Анан таза салам бербей калыптыр го деп бизге деле келип айта берет, өздөрүн айтпаса делечи. Эмне балаң минтип калган, тигинтип калган депчи. Эми анда санда болот да. Бирок негизи результатка чейинки кээ бир балдар жакшы жүрөт, результаттан кийин кичине дагы өзгөрүүлөр да болот. Жылдыз ооруменен ооругандар да. Спортто бул нерсе бар да. Да, бар. Ушул да бир өзгөчө жумуш болуш керек. Анткени ордо элестетсеңер, бир акча да келет, мындай өзүнүн дагы бир кадыр баркы да болуп калат, эл астына чыгып калатындай, элин бар көкөлөп атса, адам пенде экен да анан кийин көнүп кетет да ошого. Көнүп кетет. Көнүп кетип анан көнгөн нерсе кийинчерээк ошол нерсени бир 10 жылга чейин унута албай жүрө турган болсоң, ал нерсе стресске айланып кетет да. Анан барсаң эле мурдагыдай кабыл албаса иш жер. Барсаң эле бир сый урмат көрбөй саламдашып эле койсо,
Аны өзүң жей баштайсың, мен унутулуп атамбы, минтип атамбы деп. Андай нерсе негизи көрбөш керек да. Результат учурунда 1-2 ай болушу мүмкүн. Болду, андайын сразу унутуш керек. Өзүң негизи өзүң даярдапчы. Болду, ал результат артта калды. Жаңыны жаңыртыш керек депчи. Негизи айтып коет го. Пьедесталга чыктың, түштүң, бул уже история депчи. Ал унутулду да, болду, бүттү. Ал жаңы план кетти да кайрадан алдыгачы. Ошондо гана адам любой нерсеге жетет да. Тигини эстебей эле кайра пьедесталын эстей берсең результат болбойт. Ушул кызыктырган суроо болуп атат экен. Биздин ушу балганда карасаңар, канча жылдан бери келип атат жыйынтыктар. Азияны, азиатский оюндар келип атат, олимпиада, чемпионат мира, бүт баарында медальдар бар. Башка бирөө болсо тоюп мындай кичине, мындай акча пайда болду, машина, квартира бар болгондон кийин кичине тоет адам боласызчы. А бирок силердин балдарыңар мындай дагы эле тойбогондой да, мындайчы жеңиштергечи. Ошол нерсе менен жумуш кылыш дагы бул башкача болуш керек, оор болуш керек э? Аябай жакшы нерсе да ал. Токтоп калганда уже тренировкада токтойт, ошол нерсе менен болбойт. Наоборот, кайра алдыга умтулуп турган нерсең жакшы да. Алдына карап турган. Ар бир спортсмендин өзүнүн көз карашы бар да. Биз канчалык айтпаганы менен өзүнүн болгон желаниясы бар. Бирөө Азияны утам деген желаниясы бар, бирөө мирди утам деген. Эми ошо мирди утуп эле токтоп калган болсо, значит ал адам ошол жерде эле мечтайт экен да. Анан кийин акча, может акчаны каалаган биринчи очередь, акчага жеткенден кийин бошой түшөт. А кээ бирлер действительно олимпиаданы мечтейт экен, хоть канча акча берсең дагы, пока ал результатка жетмейинче ал нерсени, акчаны биринчи орунга койбойт да. Эми ал келип кеткен катары сыяктуу көрөт. Биздин балбандар ойлойм ушу олимпиадага бардыгын эле ой бир максат депчи. Максаты бир деп. Олимпийский чемпион болобуз деген. Кыргыз элине обязательно негизи алтын медаль керек да. Айтты го, ак жолдогу олимпиададан кийинчи ушу алтындын түбүнө жетем деди го акырынчы. Демек бул адам эчкени мындай токтоп калбайт да, демекчи. Негизи спортчу болсун, машыктыруучу болсун, сөзсүз түрдө бир максат коюш керек деп ойлойбуз да. Максат койсоң ошондо алдыга умтуласың дегендей. Сөзсүз түрдө максат. Эми жумушта деле койсо керек. Алдыга максат кой, мен могул нерсеге жетем, могул нерсеге жеткенге аракет кылам дегендей. Бул ак жол менен жоламан тууралуу айта турган сөзүм эмне болду? Эмнеге келип камакчыбыз? Мына акыркы мынакей чемпионат Кыргызстан өттү, андан кийин ошол маалымат чыкты. Ошол азыркы машыктыруучу Аңгайылов айтты. Кийинки ошол чемпионаттарда, ошол ак жолдордо, жоламандардагы ошол дүйдөлүү деңгээлде биздин балбандар биринчи номерлер дагы Кыргызстан чемпионатында күрөшөт депчи. Буга чейин биз билебиз, биздин ошол лидерлер күрөшкөн эмес чемпионат Кыргызстандачы. Эми акыркы учурда ушундай болду. Эми ушул маалыматка кандай карадыңыз? Негизи бул туурабы, туура эмеспи? Эми негизи бул жерден ар бир бүгүнкү күндө иштеп аткан адам ошол чечкени туура болот да. Мен азыр айтсам, мен сырттан аралашкандай болуп калам. Эми биз учурда бизде өзүбүз тренерский штаб, өзүбүз чечкенди туура көрчүбүз. Значит, бул тренерский штабта ошондой сүйлөшүлдү, ошондой чечим кабыл алышты. Значит, өздөрүнүн жумушу да бул. Кандай кылабыз? Мен берге эчтеке айта албайм. Сизде алгай барбы мындай комментарий ушул боюнча? Негизи бул туура чечимби же негизи мурункудай калтырып койсо туура болмокпу? Күрөштүрүппү же күрөштүрбөй, негизи күрөштүрүп атпайбы, күрөштүрүп атат. Эми күрөштүрөй десек деле при желании деле балдар бүгүнкү күндө ал балдар жаңы үйлөнүштү, үзүр деле, жоламан деле. Полноценный булардын тренировкасы жок. Значит, тренерский штаб сүйлөштү балам өзү менен. Даярдыгын көрүп анан ошого жараша бир уруксаттар берилсе керек да. Биз олимпиададан кийин чындап келсе көрүшө элекпиз балдар менен деле. Толугу менен деле. Эч кимибиз менен. Андан бери көрүшөсүңөрбү? Жок, көрүшө элекпиз. Тоюнда көрүштүк. Особо бирок мурдагыдай жолугуп сүйлөшүп эмете элекпиз. Эми тем более азыр тренер болбогондон кийин ага акыл айтып деле анын эмеси кажети жок го дейм. Балдар өздөрү билет жумушун. Туура. Негизи ошол жетишкендиктер, ийгиликтердин аркасынан дагы бир көмүскөдө алган нерселер болот. Анын ичинде ушул акыркы жылдары жанагы допинг маселеси болуп калды. Биздин ушул балбандар ушул эркин күрөштөн дагы, грек-ринден дагы балбандар ушурдун кармалып алышты, дисквалификация алып алышты. Негизи эле ушундай бир суроолор болчу. Бул нерсени алдын алса болобу негизи? Эмнеге бул маселе, негизи бул көйгөй эмнеге актуалдуу болуп атат дагы эле бизде? Ошол допинг маселеси. Эми допинг маселеси бизде биз
жаңа айтып өткөндөй биз иштеп атканда медицинский штаб менен иштештик. Алишева Бактыгүл эжекебиз менен. Кандай кылбасын биз отуруп ар бир кварталга план түзчүбүз чогуу биргеликте. Ар бир турнир, сбор ошого жараша восстановление кылчубуз. Эми кээде болуп калат экен да, мен команда болгондон кийин балдар көп. Азыр бизде дагы мындай кандай десек, аябай залдар да көбөйүп кетти. Балдар сборлордун ортосунда дагы мисалы ошондой залдарга барат экен. Баягы эле угат экенбиз да, мисалы бул витамин жакшыраак, бул витаминден бул витамин жакшыраак деп кичине балдар жаңылыштык болуп калып атат. Көп эмес эми, бирок арасында болуп калып атат. Сиз айткандай болуп калды. Эми бүгүнкү күндө биздин медицинский штаб жактан кеткен катачылык эмес бул. Жекече өстөрүнөн Сиз айткандай жанакы бирөө келип кеңеш берет, могу жакшыраак экен деп, ошол туура көрүп алат да, сурабай туруп. Эгер биз жактан медицинский штабтан кеткен катачылык болсо, биз ар дайым жооп бергенге даяр элек ал убакта. Эми команда болгондон кийин, конечно, биз жоопкерчиликтүүбүз баарына. Бирок ошондой да учурлар болуп калат экен. Өз алдынча алып, ичип коюп, биз колубуздан келишинче айтчубуз. Ошол учурда кандай витамин болбосун, өз алдынча кандай колдонбогула сөзсүз түрдө эже менен кеңешкиле. Медицинский штаб менен кеңешип, алардын уруксаты менен деп айтчубуз. Жакшы. Эми өтүнөбүз, мындай проблема бизде көп болбойт, будан ары. Болбойт. Анткени дүйнөлүк практикада бар ушундай олимпиадада жетип тургандан кийин кийин эле алып коечпайбы? Ага. Бул негизи чоң көйгөй. Балдар да өзү акыл менен болуш керек деп ойлойм. Эмне ичип атканын, эмне колдонуп атканын билип, анткени азыркы учурда тесттер дагы бар, мурункудай эмес, мурун кичине балким жеңилирээк болчу, азыркы учурда бүт баарын текшерип атпайбы? Бул нерсе акыры билинип калат экен да. Негизи муну байкаш керек да. Андан кийин мындай суроо болуп атат. Биз улуттук курама команда азыркы учурда дүйнөлүк деңгээлде топко киребиз. Биз менен ошо атайын окуу машыгуу жүйүн өткөзүбүз келген курамдар толтура, атайын келип биз менен чогуу өтөлүү депчи. Буга чейин биз барсак, азыр бизге келип атышат. Негизи эле ушул практика кандай? Чогуу биргелешкен сборлор өтүш керекпи негизи? Общий объем жумуш болуп атканда ал эч качан жаман болбойт. Биргеликте биз барабызбы, алар келеби? Бул нерсе качан гана мисалы основной соревнованиялар бар. Ошол эле чемпионат Азии, ошол эле дүйнө биринчилиги, чемпионат мира. Ошонун алдында гана ар ким өз алдынча даярданган жакшыраак болот да. Чейин объемный жумуш кылып атканда сөзсүз түрдө ал наоборот кызыктуу деп ойлойбуз да. Анткени өзүбүздүн спортчулар ошол эле команда бири-бири менен постоянно машыгат, алмашуу болуп турганда жакшы болот, кызыктуу болот. Спортчулар үчүн да, и тренерлер үчүн, тажрыйба алмашкан үчүн. Барсаң алардан тажрыйба үйрөнөсүң, алар келсе биз эки жактан тең алмашуу болуп турган жакшы болот. Бул ушу биздин спорттун өнүгүшүнө жакшы бир салым кошот деп ойлойм. Жакшы болот. Бул нерсе. Опыт алмашып, ошол сөзсүз түрдө керек ал. Дүйнөлүк командалар менен. Сөзсүз түрдө керек. Ал жакшы болот, наоборот. Анын зыяны жок деп эсептейбиз. Мындай суроо, могу азыркы учурда биздин ошол күрөштүн деңгээли бир өзүнчө бир деңгээлге чыктык, өтө бийик деңгээлге. Будан ары сиз айткандай жана биз өзүбүз өтө аябай секирип, ошо планканы кармаш болуп атпайбы азырчы, ушундай маселе болот да. Будан ары өсүү же ушул деңгээлде кармаш үчүн кандай ыкмаларды колдонуш керек, жана кандай жолдорго барыш керек деп ойлойсуздар? Негизи эле. Эми бул жолду ал чындап келгенде мен айта албайм. Азыркы иштеп аткан тренерлер, эми алардын дагы бир Кудайдан сураган ниеттери бар чыгар, жакшы нерсе. Жетебиз, ашабыз деген, жетпей калган результатка жетебиз деген. Аларга да ийгилик, Кудай буйруса. Бирок эми эң негизгиси ошо тренерден зависит этет көп нерсе. Тренерский штабтан, ошол эле федерациядан, баардык мамлекет тарабы постоянно колдоп берип атат. Биздин учурубузда жакшы колдоп берди. Негизгиси ошо тренерлерден көп нерсе зависит.
Жок ошол агайлардын ушу жаңы агайлардын жумушуна комментарий берип аралашпастан эле мындай эле негизи эле жалпы биздин ошо спортту биздин күрөштү жаңы деңгээлге чыгарыш үчүн жалпы спортто эми улуттук құрама команда менен эле чектелбей башка ошол мындай айылдарда болобу негизи эле Кыргызстан чемпионаты Кыргызстанда балбандар көп да ошолордун деңгээлин жаңы деңгээлге чыгарыш үчүн кандай жумуш кылыш керекпиз деп ойлойсуздар? Талыкпай иштеш керек. Бир эле бул сборный команданын тренерлери эмес, ылдыйкы школадан баштап тарбияны туура бериш керек. Үйдөгү ата энелер дагы, ошол эле школадагы эмне спортту тандаса дагы ошону мындай профессиональный нерсе менен подкайт этсе, уже акырын өзүп барып юношеский эме өтөт, учурга кадетке өтөт, кадеттен молодежьке өтөт. Анан взрослыйга келгенде анан толугу менен бир аң сезим менен иштей башташат да. Андай спортсмендер көп, эми мындай 20 жашына чейин көп эле адамдар кылып келип кетип кала берет да. Андан кийинки кыйынчылыктардын баардыгы бул взрослыйга өткөндө башталат да. Гладкий болбойт эч качан взрослыйга келгенде. Менин деген одаренный балдарың да келип бир сүзүлүп такалып турган ойлонот да. Кылсамбы, дальше кылбасамбы деген. Ошо менен жумуш кылыш керек да балдар менен. Ооба, ошол жерге жеткенде анан иш башталат да жумуштун баары. Ага чейин талант менен келсе болот даже. Кадет, молодежь таланттуу роль ойной берет экен. Мен өзүм көз карашым да. Андан кийинкиси уже чистый адамдын тиштенип мен жетем деген адамдар жетет да. Агай, сиздин оюңуз кандай? Азыркы учурда биз жаңы деңгээлге чыгыш үчүн кандай жумуш жүргүзүш керекпиз негизи эле? Мамлекет тараптан, ошол федерация тараптан, агайлар. Мен баардыгы эле туура кетип атат деп эсептейбиз азыр. Эми негизгиси эми баардык тренерлерден биринчи очередь башы биригиш керек деп эсептейм да. Баардык биргеликте ынтымактуу болуп, бири-бирин укканды үйрөнүш керек. Болду, ар кимдин өзүнүн ою бар, оюн угуп, чогуу ынтымактуу иш алып барса эле баары жакшы болот деп эсептейм. Жакшы. Эми мындай суроо болду да, мына кызыктуу деп ойлойм, анткени могу чемпионаттарга барардын алдында өзүңүздөр пландар коесуздар да, мындай план бар депчи. Анан кийин кайсыл чемпионат сизде ошо эске калды, мындай күтүлбөгөн жерден медаль болуп, же болбосо бир атайын барып туруп, ушундай план койгонбуз, бирок ага жетпей калдык деп ошо эки жакта алганда кайсыл чемпионат болду сиз үчүн жеке? Мындай күтүлбөгөн жерден медалдар болуп калып, же болбосо дагы күтүлгөн жерден болбой калган медалдар. Өзгөчө бир чемпионат болду ошондой. Азия болобу. Мен эсимде жок экен, күтүлбөй калган жерден медаль болуп калган жок окшойт. Болгон жокмун. Мен оюмча да, күтүлбөгөн биз мен өзүм оюм, могу бала буюрса жетет деген нерседен, может быть алтынга жетпей калып, 3-үчү болуп калган күндөр случайлар болду, анан могу баладан күтүлбөйм, күтө албайм деген нерсе болгон жок. Эми командада болгондон кийин сөзсүз түрдө болуп турат бул нерсе. Анткени баягы күтүлбөгөн жерден дегенде 2014-жылы Азиялык оюндарда аябай жакшы даярдык менен барганбыз баардык жагынан. Биз как раз тренерский штабка Канат Бегалиев менен жаңы келип иш алып бараттык элек. 13-жылы жумуш баштаганбыз. 2014-жылы Кореяда болгон Азиялык оюндар. Ошондо бизге салмактарда башкачараак эле, анда азыр 6 салмак болсо, олимпийский анда 7 салмак эле. Ошол жерде 7 салмактан бир гана коло медаль болуп калган да командада. Бирок биз даярдыгыбыз боюнча бардык жагынан бир 3 медальга даярданып барганбыз. Ошол да эсте калаарлык болуптур биз үчүн. 2014-жыл Азиялык оюндар. Мында общий алганда, мисалы Азиялык оюндар болсун, чемпионат мира болуп турсун, сөзсүз түрдө болуп турат мындай нерсе. 1-2 салмакта. Сөзсүз түрдө. Эми мисалы баары утулуп калса, команданын баары утулуп калса, оюнга келет, бир коло медальга жетпей калдыкпы депчи. Мисалы эми баягы ошондой экенбиз да. Берге ойноп барып аткан жокпуз, даярданып барып атабыз, например. Бир коло медаль болуп калса, дагы бир коло медаль болсо болмок дегендейчи. Ушундай болуп турат эми общий команда болгондон кийин 1-2 салмактарда. Адам затында баарын күтөсүң, бирок ал салмактарда кичине бирөө болсо 2 болсо экен дейт, 2 болсо 3 болсо экен дейт турабы? Туура. Буга чейин олимпиадаларда медаль болсо экен деп аттык элек, анан медальдар болгондон кийин эми алтын деп калдык. Ошондой эле болуп калды. Ошондой. Даже башы биз олимпиадага жете элек кезде эле уже алтын деп калганда эле же ооба деп да айта албайсың элгечи.
же баланын өзүнө да айта албайсың. Баланын өзүнө личкасына канча киши жазып атат. Туурабы? негизи лицензия алыш оңой эмес да өзү. Биринчи очередь. Лицензия жөнүндө эч ким сөз кылбайт негизи. Лицензия деген бир өзүнчө бир Ал өзүнчө бир этапта. ал чоң этап да өзүнчө. Олимпиадага жолдомо алыш деген. Чемпионат мирадан болсун, же болбосо мисалы континентальный болсун, мировой турнир болсун без разницы. Өзү жолдомо алыш өзү. Чоң көйгөй Чоң көйгөй да. Эң эси мындай карасам. жалпылап алганда. Жалпылап алганда. Лицензия албай калгандар канча Канча бүт олимпийский чемпиондор, ошол эле чемпион миралар бир циклдан кийин даже олимпиада лицензия албай калган учурлар да көп болгон да. Действительно. Бирок ошол жана сиз айткан социалдык тармактар жөнүндө көп айтып келгенсиз. Буга чейин бедир окугам сиздин ошол жакты караш керекпи? Социалдык тармактарда азыраак отуруп, негизи эле ошол анткени ар кайсы ойлор пайда болуп калат. Ар кайсы жаза беришет элдер, хейтерлер дегенде толтура. Эми даже чемпиондордо хейтер бар го да. Мындай кылып койсо болмок, тигини туура эмес кылып койду, муну жебей койду, муну жебей койду дегендерчи. Анан кийин биздин балбандар билебиз. Көп интервью беришпейт, көп мындай эмеге элге чыкпайт да. Буга чейин балким чыкпаш экен, бирок ушул сиз учурда балким ошол нерсе пайда болду. Мындай балдар олимпиадага учурунда, даярдык учурунда дагы, циклда дагы мындай Тишине кармады. тишине кармайт да. Туда-сюда, шаг вправо, шаг влево жок деп бир кыл менен жүрүшөт. Биз айтабыз да. Токтоткула телефонуңарды. Эми телефондон эле чемпион кылып салып атпайбы буларды? Бара элек делечи. Булар весь клуб бүт элек, таразага тура элек уже олимпийский чемпион болуп калышты. Ушинтип эле жеп коюшуп атпайбы? Телефон деген билесиң, тияка чыкса деле аны чыгат. Ар кандай кылып өңдөрүн чыбырлакай кылып жасап бирдемсе кылып чыгарып таштайт. Аны өзү деле окуп деле адамбыз да. Биз деле окуп деле буйрук жалап турбайбызбы деп. Негизи спортто эгер профессионально караса, мисалы балдар ушундай бир чоң бир масштабный бир мелдештерге даярданып атканда ою бузулбаганы жакшы болот да. Мисалы ою бир жерде болупчу. Ою биякта болуп турганда туура эмес болуп калат да. Ойду бир жерде кармаш керек да. Ошондо булар жакшы да машык алат, жакшы да даярдана алат да мелдештерге. Ойду чачыратсаң, ойду жыйнаш кыйын да. Может денени жыйнаш болот эгер оюңду жыйна албасаң, сен денең да жыйна албайт да. Спортто ошондой. Ой бир жерде болуп турган жакшы. Ошол үчүн балдар мелдештер, чоң мелдештерге даярданып атканда эми кичине болсо да убакыт болсо дагы ошол нерседен алыстап дегендей. Ошол үчүн сборлордо бир жерде чыкпайт, тамак ашы бар, даярдыгы бар, тренерлер бар жанында. Ошондой даярданса деп туура көрөбүз да биз дагы. Бул жактан ошо германдар дагы өзүн тарбиялаш керек деп ойлойм да. Анткени биз да сиз айткандай эртеле аларды чемпион кылып, үмүт өтүп бул деген да басым да адам үчүн. Сенден күтүп атса сен да ойлонуп каласың, жок эми элди подводить этпей. Бошотуп таштайт да, наоборотчу. Туура эмес элек дейт. Жөн эле унчукпай эле коюш керекпи дейм да мен оюм. Билбейм. Бак Бүйөрман дегенге тие албайсың да. Бүйөрман деген жакшы ою менен айтат. Сүйүнүп айтат кээ бирлер. Андан тышкары достору да бар. Келет, алар да келип калат сборго. Биз определенный бир убакыт калганда баарын токтотуп турабыз. Эч ким келбей турган. Токтойт баары. Негизи мен оюмча буда да ошондой болду. Ким жана мамлекетке барганда дагы алар да айтып иштиго, мамлекеттен дагы алтын күтөбүз депчи. Ошол жактан дагы мен туруп калдым, ушуну айтпай эле койсо болмок экен депчи. Биз эптеп ушул олимпиадага баратабыз, эми алтын күтөбүз деп мындай өтө кысым кылганда мен оюмча туура эмесирээк сыяктуу, Аны элдер Италия билет да, ошо балбалын эле билет, маштыруучулар баары эле түшүнүп турат, алтын күтүп атканыбыздычы. Биз утулабыз деп барбайбыз да. Ошо да. Баардыгыбыз бир ниет менен. Эми ал учурда баягы сүйүнүч менен баягы дух берем деп айтты да. Кудайым буйрса минимум 5 алтын деппи? 5 алтын деп. Жакшы ниет менен. Атак баарыбыз деген керкестерде биз дагы ошондой учурлар болуп калат да андай. Бирдекени явно көрүп турганда бир айткым келип кетет да. Негизи айтпай барып алган жакшы. Баягы шариятта да бар го. Негизи жакшы нерсени айтпагыла, планыңарды айтпагыла дегендей. Негизи айтпаган жакшы. Эми адам болгон кээ жерден айтылып кетет да. Айрыкча кыргыздар да бар да ошол үчүн негизи. Дердендей өтө элечи. Ошондой сапатыбыз бизде тилге каршы бар. Анан кийин негизи эле азыркы учурда пландарыңыз кандай? Ошол айтып кетсеңиздер. Улуттук курама команда бүттү. Эми мындайки астыңыздарда пландар кандай коюп атасыздар? Жеке жашоодо болобу, жумушта болобу? Айлар.
Эми азыр өзүбүздүн жеке жашоо менен элебиз. Алда калган пландарыбыз да бар өзүбүздүн. Ошо пландарды азыр эс алып келдик. Ошо пландардын үстүндөбүз, ойлонуп. Ушул маштырчылык калтырбайсыңарбы ошол жактан эле? Машыктыруучулуктурда эми улук агай айтып кеткендей, бала чакабыз бүгүнкү күндө тренировка кылып атат, спорт колледжинде окуп атышат. Бизге деле ал нерсе тоскоол болбойт деп ойлойбуз. Барып алар менен машыгып, чогуу биргеликте жанында болуп, билген нерсебизди айтып дегендей. Ал деле биз үчүн кыйынчылыкка турбайт. Ага убакыт таба алабыз балдарыбыз үчүн. Эми залга баргандан кийин баары менен көрүшөсүң. Баягы эле жумуш аралашып, мындан алыс кете албайбыз го деп ойлойм. Оор го дейм бул. Жүрөктүн бир бөлүгүндө да. Агай, сизчи кандай пландарыңыз бар? Менин планым буюрса жыл жаңырды. Эс алып бүттүк, Кудай буюрса. Эми биздин жекече кичине бизнестерибиз бар. Ошолор менен мына экөөбүз иштегенибизге канча жыл болуп кетти. Булар балдарыбыз биз иштеп баштаганда ошо 1-класс, 2-класс эле болгон экен. Ошолор деле чоңоюп уже алды үйлөнө турган болуп калышты. Ошолордун тарбиясы менен ошо келечекте булардын окуу жайы менен заниматься этип атабыз экөөбүз тең эле. Экөөбүздүн жумушубуз бирдей эле. Анан бул спорт биз ушуну тандагандан кийин биздин специалист ушул экен да. Бул не обязательно жумуш кеткенде эмес. Бул нерсе все равно уланат, иштейбиз. Балдарыбыз бар, андан тышкары дагы окуучуларыбыз бар. Иштей беребиз. И одновременно үй менен дагы, бизнес менен дагы заниматься этебиз. Агай, мындай суроо ушунча жылдын ичинде эми колдогондор дагы көп болсо керек. Анан ошол колдогондор кимдер болду? Негизи эле кайсы адамдар мындай себепкер катары болуп, сиздердин жумушуңуздарга, негизи ошол ийгиликтерге? Ооба, аябай жакшы суроо болду. Азыр учурдан пайдаланып айта кетейли. Биздин айта турган рахматыбыз ушундай эле жер, негизи тренерлергечи. Бизге Азат экөөбүзгө салым кошкондор аябай дос балдарыбыз болду. Биздин досторубуз андай деле чоң бай балдар эмес, инилерибиз бар. Аттарын айта кетсек, мына бирөөсү ушул Алмаз Бекбоев деген өзүңөр билесиңер, федерацияда иштеди. Анан Бактияр Кулмурза деген, Мика деген инибиз бар. Абай деген, Ахрор иштеди бизде, вице-президент болду Греко-Римскийде. Ошо биз чогулттук. Ошолорду Азат экөөбүз бизди колдоду. Биздин кандай кыйынчылык болсун, кага каражат керек болсо ошо бала жигиттерибизге чоң рахмат. Ошолор колдоп берип турду. Кандай сбор өтөбүз, эмне болгон фармакология керек болот. Биз мамлекеттен тышкары доп питания менен доп фармакологияны ушу жигиттерибиз жардам берди баарыбызга. Биз кайсы күндө иштеп баштагандан баштап чогуу жүрдү баарыбызга. Жана башында келгенде 2018 мен иштеп баштаганда 17 аягынан баштап Айбек Монолов болду. Ал менен чогуу федерациянын жетекчибиз биздин Мелис Тургунбаев болду. Ага чейинки Шакибек Байкебиз болгон. Анда аябай чоң салымы бар. Ушу результатка жеткенге канча деген балага квартира берди. Ошолорго чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Үй бүлөлөрү менен тынччылыкта болсун. Иштерине ийгилик болсун. Мен үмүттөнөм ошо сиздерде ошо биздин спорттон алыс кетпей, биздин спортко эле кызмат кылат деп үмүттөнөбүз, ишенебиз. Анан бизде ошо аягында кыска суроо бар, ошого жооп берип кетсеңиздер. Ар бириңиздер өзүнчө, негизи эле күрөш тарыхындагы сиз үчүн эң жаккан бир 3 баланы айтсаңыз. Күрөш тарыхындагы. Күрөш тарыхында бүгүнкү күндө эгемендүү Кыргызстан болгондон кийин Кыргызстандык эмес, негизи эле дүйнөлүк айтсаңыз болот. Андан кийин Кыргызстандык өзүнчө айталы. Дүйнөлүк десек, сизге жаккан. Дүйнөлүк дегенде бүгүнкү күндө дүйнөлүк карасак, биздин күрөш уюмунда күрөш тарыхында 5 жолу олимпиаданы эч ким уткан эмес. Биринчиси ушул кубалык балбан,
Михаил Лопес деп ойлойбуз. Биз эле эмес, баары ойлосо керек. Биринчи орунда турат. Жакынкы тарыхтан айтсак деле болот, мындай жакынкы тарых, алыскы тарыхтан деле 90-жылдар, 2000-жылдардан Александр Карелин болсо Карелин, керек. Карелин болсо керек. Ооба. Александр Карелин, Россиялык балбан 3 жолку Олимпиада оюнунун жеңүүчүсү. Андан кийин Улукай, сиздики да айта берсең акырында. ооба. Мен спортчуларыман көз алдыма азыркы 10 жылдын ичинде көзүмө түшкөн спортсмендерден мен үчүн бир мыкты спортсмен катары өзүмө өткөн биринчи Олимпиадага барганда мен ошол Чунаев эме деген спортсмен жакты, күрөшү. Ал олимпийский чемпион болбосо дагы өзү мен үчүн ушу мыкты спортсмен катары баалагам. Андан кийинки ошо азыр айткандай азыр Лопес Михаил. Ал эми весь планета билет. Ал бүгүнкү күндө олимпийский вид спорт боюнча алдыңкы спортсмендердин рекордсмени десек жаңылышпайбыз. Анан өзүнүн иш аралыгында ошол жаңыртуу боюнча Кыргыз элине биринчи Олимпиададан алып келгендерден ушул Бегалиев Канат менен Түмөнбаев болгон. Ошо эми алар менен чоңойдук да. Ушуларды эсептейм да. Ана бүгүнкү күндө колдобубузда өткөн бул биздин спортсмендер. Булар эми тарыхты жаңыртып, алдылатып, планканы көтөрүп берген бул азыркы биздин өзүбүздүн окуучуларыбыз. Эми буларга биз түстөн түз экөөбүздүн тарбиябыздагы, акылыбыздагы болгон тажрыйбабыздагы жүрөгүбүз менен ошо медалдын ичинде биз баарыбыз барбыз да ошол жерде. Азат агай, сиздин оюңузча Кыргыз тарыхындагы ошол эгемен Кыргызстан болобу, Советтер Союзундагы 5 балбан айтпайсызбы? Сизге жаккан, күрөшү жаккан, мындай шуңгуроп ынанган ким сиз үчүн? Эми баарыбызга эле белгилүү болгону бизге Муратбек Санатбаев маркум агайыбыз баштагандай баарыбыз эле билебиз, баарыбыз күрөшүн көрүп, Кыргызстан күрөшүн таныткан адамдардын бири десем жаңылышпайм. Андан кийин эле бизде мына мен өз деле мындай өзүбүздөн пример алганды жакшы көрөм. Ошол эле мисалы Олимпиада оюндарында 2008-жылы баарыбызды кубандырган Канат Бегалиев, Руслан Түмөнбаев баштаган, Данияр Көбөнов агалары азыркы окуучуларыбыздын агалары болуп кетет. Биз бир убакта чоңойгонбуз, ал адамдар менен доспуз бүгүнкү күнгө чейин. Ошол өзүбүздүн спортчулардан гана үлгү алам. Балдар да ошол агаларын көрүп чоңойду десем болот. Жакшы. Улукай, сиздин ошол маштоочулук эмеңиздеги, тажрыйбаңыздагы эң оор медаль кайсы болду? Ошол балбаныңыздын медали ошого ушунчалык күйүп сиз мындай жүрдүңүз, андан кийин акыры ушул медальга мындай жеткен эң оор медаль кайсы болду? Бир түрүнө айтсаңыз. Кайсы балбандын медали сиз үчүн аябай оорго түштү да? Могу үзүрдүк болду Олимпиада. Ушул последний мен бир көзүмдү ачып карасам 21 секунд калыптыр. Ошол нерсе мен үчүн өтпөй койду да 21 секундча. Мыякты карасам деде 19, тиякты карасам деде дагы эле 19. Ошол нерсе мен үчүн эсте калар схватка болду да. Өтө оор болуп, качан бал алдырып жүрөт, бир бошоп кетет, бир салдырып жиберет. Ошол момент аябай бизди эме кылды да. Көз көрбөй бир көрүп кетип, же туура көрүп атам бу убакытты деп кулагы эчтеке укпай калды. Ошол учур болду. Мындай айтканда Жоламан менен Ак жолдун схваткаларында бир өзүм үчүн айтайын, мындай ишеничим ушунчалык эме болчу да. Утат деген эле нерсе. Ушу үзүрдүкүндө эле могу последний убакытта эле ушу секундалар өтпөй калган эле мен үчүн бир вечная жизнь болуп кеткендей болду да, жашоо болуп. Ошол учур эсимде калды меники. Азат агай, сизде кайсыл схватка калды эсиңизде? Ушул ушунча жылдын ичинде бирөө барбы? Ушул схватканы азыркыга чейин эсимде депчи. Бул
бүгүнкү күнгө чейин мындай утулуш жагынан карасам эми акыркы олимпиададан карасаң биздин 3 балбаныбызга тең медалист болгон балбаныбызга тең, мисалы Жоломон болсун, Акжол болсун, булардын утулушу кичине мен ичим ачышып калды десем болот. Ошол аябай биз үчүн эме болду. Ичим ачышып калды да экөөнүн утулганына. Кубандырганда улуга айткандай аябай үзүр балбан Жүзүпбеков аябай баарыбызды кубандырды коло медали менен. Биз эле эмес, кыргыз элин деле кубандырды болуш керек. Ошол схваткалар менин эсимде калды. Жакшы. Аздагай, сизге жаккан кайсы болгон барбы? Техникасын карап баалайсыздар да, мындай. Дүйнөлүктө да айткансы эле болот. Эң сиз баалаган мындай техничный борец. Акыркы убакытта мен үчүн аябай көзүмө урунган 67 килограммда ирандык балбан олимпиаданы утту, могу Францияда болгон олимпиада. Аябай ошонун схваткаларына Амузатпы? көңүл бурдум аябай. Ар бир убакыт менен өстү десем болот. Ар бир убакыт менен өстү десем болот. 22-жылы жылдын башында Болгарияда турнирде Жоломон менен кездешти эле 60 килограммда. Исмаил, по-моему, жаңылбасам. Ошол балбандын күрөшү аябай мындай көп көрдүм да. Күрөшүн анткени ал ар бир күрөшү менен алдыга жылды десем болот окшойт. Баттел эволюция болуп кетти мындай деңгээлгечи. Күрөшүп жүргөн. Анткени ал салмактагы конкуренция аябай чоң эле. Өздөрүнөн да чыга албай жүргөн да. Токио ошол салмакта эле Токиодо уткан олимпийский чемпиону бар эле, может аябай чоң баягы ушул жеткенине ошол конкуренцияда эме болду окшойт бул бала үчүн. Өсүшүнө түрткү болду окшойт. Конкуренция маанилүү го да. Конкуренция эң чоң. Эми айтып коюшат го, үйдөгү конкуренция жок, сыртта результат болбойт деп. Үйдө сөзсүз түрдө конкуренция болуш керек. Болгону жакшы. Үйдө. 4төн 5тен равный болсо жакшы да. Агай, азыркы учурда бизде ошол балким калың журт билбеген, бирок буюрса бул 2-3 жылдын ичинде же 3-4 жылдын ичинде мындай сурулуп чыгат, буюрса ошол нөлдүк деңгээлде болуп турган балбандар кимди ойлойсуздар? Сиз үчүн? Эл билек балдарданбы? Эл билек балдардан. Көп калың журт билбеген балдардан балким. Тамашалап койсомбу? Айтып бериңиз. Эми интернатта дагы мына Ратбек Санатбаевдин школасында дагы, Жалал Абадта дагы аябай өзүлөр болуп атат. Таласта дагы аябай көп. Мен аттарын билбейт экен, мен көрүп жүргөн балдар көп. Кичинекей вестеги балдар. Бүгүнкү күндө Азия жанагы U15 дегендерден медаль алып келишип атат. Мындай көрүп турам, потенциалы жакшы балдарды. Аттарын билбейм бирок. Кайсы салмакта күрөшкөндөрүн көрүп калып атам. Бирөө 42-де күрөштү. Бирөөсү чоң вестегилерди байкабай элем. Чоң вестегилер бизде негизи азыраак да. Лидер болгонго оорураак болот. Анан жаңы өсүп келаткандарында Кудай буюрса Азаттын баласы бар. Келечекте мындай үмүтүбүз чоң дегендей. Өзүм балам бар, мен да 2 балам күрөшүп атат. Ушулар Кудай буюрса ушулар желекти көтөрөт деген ниеттебиз баарыбыз. Кудай буюрса. Агайлар, рахмат сиздерге чоң, ушул келип бергениңиздерге. Андан кийин сиздерден эме болсун, биздин көрөрманддарга кайрылуу катары, кеңеш катары, анткени мен ар дайым айтып келем, бизди ушу көрүп аткандар болсо, көбүбүздүн аудиториябыз Россияда, көбүчө ушундай да. Андан кийин жашоосунда кыйынчылык болгондо кандай ошол нерсени жеңиш керек, кандай өсүш керек, ошол тууралуу кеңешиңиз кандай? Негизи эле спортто көбүчө болот ушундай, мындай травмалар болот, негизи эле ишенбеген жакта болот, бирөө басынтып коет, тинтип коет, ошол учурда кантип өзүн жеңиш керек? Эми спорттун өзүнүн баардыгыбыздын башыбыздан өткөн да. Кээ бирлер ошол нерсе кыйынчылык учурда дагы изденет. Изденип все равно болбой эле ошол нерсени эми любойдун үй бүлөсүндө болот да. Койчу балам, кылбай эле койчу деп үйдөн да түрткүлө, же түрткү болот, же артка тарткандар болот да. Бир эле тренерден кетпейт, баланын өзүнөн да кетпейт. Окружениеден биринчи очередь, окружение зависит.
окружениядагы балдардын өзү мындай ошондой сага ошондой каалаган же болбосо алар чогуу ошондой пахари балдар болуп калса, сен ошолор менен жүрүп ошол нерсеге кирип кетесиң да. Хоть кандай жетпей атсаң дагы чисто мындай эмгек мененчи. Анан кээ бирлер баягы жашоодо ар кандай болот экен, бирөөлөрүн тыйын жетишпейт, бирөөнүн үй бүлөдө бир өзүнүн бир жагдайлары менен бир учурлар болот, кыла албай турган тренировка. Желаниясы бар, кыла албайт. Бирок все равно ойлойм, андай баардыгыбыздын башыбыздан өткөн, бирок эч качан талыкпаш керек. Кандай кыйынчылык болсо дагы самый главный сенин ден соолугуң жакшыбы, денең бүтүнбү, бул спортту калтырбай кылыш керек. Ким неме заниматься, бир эле спорт эмес, кандай спорт болобу, бизнес болобу, жумуш болобу, бир мечтаңа жетем десең, любой жерде кыйынчылык болот, ошону баягы акырындык менен жеңгенге аракет кылсаң болот. Ийгилик этегинде обязательно болот да бул нерсе. Эми бул башыбыздан өткөн нерсени айтып атабыз да. Биздин учурда күрөшүп жүргөндө биз чоң результатка жетпесек дагы, чоң результатка жетпей турганын тоскоолдугу эмне болгон, эми ушу квартира жоктугу, жатакана интернат бүткөндөн кийин үй жок жатканга, бир күнү биякта жатасың, тиякта жатасың, тренировочтун колуңа кармалып, бирөө күнү барсаң кургабай калган болот. Ушундай нерсе менен келип такалып калган нерселер бар да. Эми бүгүнкү күндө мен ойлойм, кыргыз элинде жашоо жакшы деп. Машыгууга дагы, элдин түшүнүгү дагы, ата энелердин түшүнүгү дагы бир илгери биздин учурда спортту көп деле каалаган эмес. Кичинеме сөздү кошуп коеюн. Прокурордун баласы болсо прокурор болуш керек болуп калган да. Туурабы? Физкультурниктин баласы болсо физкультурник болуп, китеп жазган киши болсо китеп жазып, азыр андай эмес, билесиңер, ама спортту баягы бүгүнкү күндө соцсетилер мурдагыдай эмес, азыр любой информация бир секундта жетет го элге. Ал эл түшүнүп, спорттун эмне экенин, ден соолукка пайда экенин баары билип калды. Кызыгуу да көп азыр. Конкуренция да көп болот, кызыгуу көп болсо. Мурун ошол спортчуларды рэкет болот, анан кийин спортчу мындай башкача образ. Эми ал жетпестиктен болгонго да ойлоп коем да менчи, баягы нуждасы эткенденчи. Жөн эле бир адам барып эле бир мечтать этпесе керек эми ал нерсени. Ооба. Азыркы учурда жакшы мындай спортчулардын образы дагы жакшы болуп, мындай спортчулар анан ушундай болуп турбайбы депчи. Мурда бизди спортсмендерди чоң эле биздин убакыт өткөн эми мындай бизди спортсмендерди как неме катары колдончу да, мындай курал катары колдончу да. Мындай адам деле эмес, келесиң, мушташ бересиң, кетесиң деген сыяктуучу. Мен ошо кезде эле жактырбачмын бул нерсеничи. Ар бир спортсмен болсо эми анын акылы бар, билими бар да. Агай, сиздин кеңешиңиз болсун биздин ошол балбандарга, агайларга? Эң негизгиси ынтымак. Ынтымак бар жерде баары жакшы болот. Ошондой эле агайларга ынтымак каалайт элем. Негизи эле командага. Биринчи очередь анан ден соолук каалайт элем. Ошол анан спортто Кудайга ишенип, сөзсүз түрдө өзү каждый өзүндө ишеним болуш керек. Ишенсең эле сөзсүз түрдө алдыга койгон максатына жетишет деп ойлойм. Ошон ар бир спорт тармактагыларга баарына ушуну каалайт элем. Тилеген оюна койгон, алдыга койгон максаттарына жетсин. Sport Club.